Автор Бактыгүл Сейитбекова. Темир тор артында соолган гүлдөр. Айдеми 21 жашта. Алтын өмүрдүн ушул гүлгүндөй курагында ал түрмөгө түшкөн. Тагдыр деген адамдын эркинде эмес экен. Анын татаал жолун ким тийгиздей алмакчы? Өлөйүн десем жан таттуу, кирейин десем жер катуу деген күндөрдүн ортосунда чайналган тагдыр тапты. Эми түз жолго чыгуу үчүн аскалуу ашуудан ашуу керек. Бирок кантип? Турмушта эч немеден жаңылбаган улуяны табуу кыйын дейт эмеспи? Балким бул күндөрдүн да артында жакшылык бардыр. Адам деген үмүтсүз шайтан эмес да. Башына бакыт конгон саат чыкса баары болот. Айдеминин зирек көөнү ушинтип алдайт. Бүгүн Айдеминин соту болду. Сот процесси 3 күнгө созулду. Бул бир тозоктун сааттарындай жылбастан өтө узакка созулган убакыт эле. 3 күнкү соттон кийин түнкү саат 11де Айдеми камерасын босогосуна аттады. Буга чейин камерадагы 13 кыз Айдемини чыдамсыздык менен күтүп уктабай отурушкан. Санаалары самандай чачыраган кыздардын ою алда кайда кетет. Эмнеге мынчага узакка созулду? Мүмкүн бошотуп жиберишкендир. Мүмкүн үйүнө кеткендир. Ылайым эле кетсе экен эркиндикке. Ар бир кыздын ою ушул болчу. Анткени мындай жакшы тилек, жарым ырыс ар биринин көкүрөгүндө ак жарык үмүттүн шооласындай өчпөй турчу эле. Адамды үмүт жашатат эмеспи? Мындагы кыздардын дагы эртеңки күндөн күткөн үмүтү гана кармап жашатып тургандай сезилчү. Улам убакыт өтүп, Айдеми кечиккен сайын кыздардын да үмүтү жакшылыкка жанып, бошонуп кеткен окшойт дешип, кубаныч жүрөктөрүн ээлеп, ишенимдери арта баштаган эле. Камерада отурган кыздардын мындай үмүттөрү үзүлбөй күйгөнчөлүк да жайы бар эле. Анткени бул убакка чейин эч кимдин сот процесси түнкү саат 11ге чейин созулган эмес эле. Акырында чыдай албай 82 камеранын иш билги, жашыруун байланышты тейлеген связист аттуу кошумча аты бар Татьяна деген кызы ордунан турду. Бүгүн өтө катуу тартиптеги смена экенине карабастан туш түшүп прогон кое баштады. Канткен күндө да Айдеминин бир жаңсыгын кыздар билиши керек эле. 1600 киши жайгашкан чоң түрмөнү бойлоп тез эле прогон кетти. Бүгүн сот залына чыккан жалгыз эле Айдеми эмес да, бирөө болбосо бирөө билиши керек. Тез эле прогон жооп келди. Айдеми келет. Приговорду күтүп жаткан. Жакшы кабар күтпөгүлө. Прокурор 16 жыл сураптыр. Кыздар тымтырс болуп олтуруп калышты. Эмнегедир аларда жанаттан бери жылтылдаган үмүттүн оту өчкөндөй шаа байлары сууй түштү. Ушул оор, коюу караңгылык бүтүн ааламды каптагандай көңүлсүздүк каптады. Кыздар томсоргон үнсүз жымжырттыкта ар биринин жүрөгү тилинген мүнөттөрдү өткөрүп жатышты. Ар биринин алдында ушундай окуя турган, ар бирин ушундай күн күтүп турган. Көпчүлүгү сотто элек. Кандай болот, кандай жок, бүдөмүк ой жүрөктү эзет. Аңгыча темир эшик шалдырап ачыла баштады. Кыздар дале болсо эмне болор экен деген ойдон селт этишип, калдыраган эшик жака моюн созуп карап калышты. Беймаалданган бул убакта камерага эч ким баш бакпайт. Албетте, Айдеми деди ар бир кыздын ою. Ойлогондой эле Айдеми босогону аттады. Аттады да экинчи кадамды таштоого алы келбегендей дубалга жөлөнүп шалдырап туруп калды. Өңү куп-ку. Босогого жөлөнгөн ал өйдө төгө алы келбей калгандай сезилет. Айдеми, эмне болду? Канча беришти? Кыздар жооп күтүп суроолуу карашты. Айдеми көпкө чейин үн катпады. Босогого жөлөнгөн калыбында куп-ку болуп, бир нече мүнөткө чейин өзүнө келе албай турду. Айтпайсыңбы, эмнеге унчукпайсың? Камеранын ана башчысы Туген кызы Сайлык өктөм унчукту. Эмнеден коркосуң? Болору болбодубу? Айтчы эми. Коркуп жатам, деди Айдеми.
Силерди коркутуп аламбы деп коркуп жатам. Айдеминин сөзүнүн чындыгы бар эле. Отурган кыздардын көпчүлүгүнүн статьясы Айдеминикиндей 105 статья. Адам өлтүрдү деген статья эле. Бөлүктөр эле башка болбосо статьялар окшош. Айдеминин статьясы да 105 статья. Биринчи бөлүм болчу. Адам өлтүрдү деген оор статья болсо, ар биринин жүрөгүнүн түпкүрүндө аялуу жарыктын учкуну чачыраган үмүт бар. Алар эмнеге адам өлтүрдү? Адам өлтүрүүгө эмне түрткү болду? Жөндөн жөн эле ошого бара алабы адам? Ошого чейин жеткирген эмне себеп бар? Муну билген, түшүнгөн адам бар болду экен. Мүмкүн деген ой баарынын көңүлүн өйүп турат. Азыр амнистия жүрүп жатат. Айдеминин 4 жашар уулу бар. Биринчи жолу соттолушу. Мүмкүн эрксиз береби деген үзүлбөгөн үмүттөр ар бир кыздын жүрөгүндө күйүп турган. 10 жыл беришти, деди Айдеми, үнү калтырап. Күчөтүлгөн режим менен 10 жыл. Уктуңарбы? 10 жыл. Айдеми ошол эле жерде турган калыбында бүт үнү менен дирилдеп, буркурап ыйлап жиберди. Муну көрүп, үмүт тилектери быркыраган кыздар эмне дешээрин билбей, жалдырап, жымжырт болуп отурушту. Сайлык менен Татьяна чылымдан күчүн чыгарып жатышты. Эмне үчүн 10 жыл? Анан калса күчөтүлгөн режим менен. Жок дегенде 8 жыл беришсе болмок. Кассационный арыз жаз, деди Светлана. Сөзсүз жазыш керек, деди Сайлык. Жок дегенде режимди өзгөртүшсүн. Жалпы режим беришсин. Чындыгында бул жөн гана көңүл жубатаарлык куру сөздөр эле. Айдеми үн сөзсүз шконкасына басып келип чечинип кулады. Ызалыктан, тагдырга болгон таарынычтан бүт дүйнөсү кулагандай. Жылдызы жерге түшкөндөй, кулагы эч нерсе укпай дүңгүрөп турду. Көздөрүнүн жашы жамгырдай төгүлүп жатты. Ушул учурда ойлору деле жоголуп кеткенсиди. Бир гана 10 жыл деген сөз мээсинде чыкылдап согуп турду. 10 жыл. Качан өтөт? Эмне деген убакыт? Уулум эмне болот? Азыр 4 гана жашта. 14 жашка чыкканында чыгат экенмин. Өкүнүч тамагынан муунтуп турду. Өзүн да күнөөлөгөндөй болуп кетти. Эмнеге ушул жолго бардым? Эми баары кеч го. Көз алдына бүгүнкү сот процесси тартылды.